Дайыма сиздин тилиңизде бир дуа болуш керек. Ушул дуа Алланын астындагы биринчи Алланын буйруктарын так өтөөгө, пендечилик милдетти өтөгөнөн, жер бетиндеги ар бирибиздин өзүбүздүн бөлүнгөн рызкынын себебин так өтөөгө себеп болот ал дуа. Кайсы? Ла хаула ва ла куввата илля биллах. Ла хаула ва ла куввата илля биллах деген дуа канча деген балампай ооруга шифа. La havla ve la kuvvata illa billahi деген сөздү көп айтып жүрө турган болсо, анда бул адамдар ойлоп болгон күтпөгөн ийгиликтерге дүйнө акыретте жетет деген маани келип чыгат. Бул деген Кудайга таянуу деген сөз. Айтат, la havla ve la kuvvata illa billah'ni aytkan kişi gıjalat bolgonda men taң kalam deydi. La havla ve la kuvvata illa billah'ni aytıp жүрөт, tilinde la havla ve la kuvvata illa billah dagы ne üçün gıjalat bolot men taң kalam deydi. Kim degim жашоосунда күнүгө la havla ve la kuvvata illa billah aytып турган болсо, Allah ага жардам бере берет, Allah Таала кубатты кыла берет, Allah азаптан куткара берет, Allah нур бере берет.